талаш тартыш маселелерде сөзсүз бир тарап утулат, бир тарап утат да. Өзүмдүн мындай жеке пикирим бар. Нааразымын, себеби биринчи инстанцияда эч кандай мындай ар тараптуу далилденбеген фактыларын далилдеп соттук курамга астына коюп бардыгын ачык жайып көрсөтүп атсам дагы ага маани бербестен соттук кеңешме бөлмөсүндө болгону 10 мүнөт гана кеңешме өткөрүп туруп биринчи инстанциядагы соттун чечимин күчүндө калтырып атат. Мен өзүм Доогер Саткынова бурма өзү бүгүнкү күндө ошол талаш болуп жаткан сарайга бардыгы толук ээлик кылып отурат. Ошол талаш болуп жаткан мүлккө кызыл китеби, токтом буйруктар бардыгы колунда турат. Ошого жоопкер тарап жооп бере алган жок. Эмне себептен, кандай себептерден ал Доогердин колуна тийип калгандыгына тилекке каршы соттук курам муну да эске алышкан жок. Бул адилетсиз чечим деп эсептейбиз. Биз сөзсүз түрдө жогорку сотко даттанабыз, кассациялык тартып. Буга чейин териштирүүлөр болгон, туура эмес чечимдер кабыл алынып жүргөн. Азыркы учурда Кочкордукудагы бияктан облус соттун коллегиясы дагы объективдүү карап, туура чечим кабыл алып берди. Соттук курам туура объективдүү карап, туура чечим кабыл алып, чечип берди. Разыбыз сотко. Азыркы чыгарган соттун чечимдерине ыраазымын. Аллахым ыраазы болсун. Баарын тең карап, акыкатта чечип беришти. Ар дайым ушундай акыкат чечим чыгарган соттор бар болсун. Биринчи инстанциядагы соттун чечими күчүнө калтырып койду. Болгон аз кейбир жерлерин өзгөртүү киргизди. Болду болгон башка. Негизи канаттанчы, канаттан элебиз. Жартылай канаттан, толук канаттанган жок. Мында сактап калыш мүмкүн эмес болчу. Биз колдон келген жардамыбызды көрсөттүк, бирок ошо арасында биздин күнөөлдөп табатчак. Буга каршы. Эгерде экспертиза аныктап айткан күнөөсү ошол болгон болсо, бул ошондо анда калыстык деп айтмакпыз да. Калыстык эле болду, анткени 100 миңге чейин штраф каралган. Болбосо коюлган күнөө боюнча соттун чечими реалдуураак болду. Бирок бизди канааттандырбаганы жанагы күмөндүү жер болуп калды.